элесиңди сагынган. Жерге төшөлгөн кызыл килем, стол үстүнө коюлган суусундук, ичимдиктер жана тамак аш, мөмө жемиштер. Мунун баары Евразия жылдызы Гүлжигит Калыковдун Тарымбат тууруна тартылган клибинин бет ачарына келген коноктор үчүн даярдалыптыр. Сырттан караган адамга Гүлжигит той берип жаткандай туюлат экен. Муну досторумдагы айтышты деген ырчы обону өзүнө. Сөзү Кудурет Тайчабаровго таандык чыгарманын клибин 3 ай аралыгында тартылганын айтты. Ананда эмне үчүн клиптин бет ачарын кечинде жана шаардын четинде белгилөөнү туура көрдүңүз деген суроомо мындайча жооп узатты. Шаардын четинде өзгөчө жана кечинде болгондо ага бир нерсе кошумчалап кетким келип атат. Бул жумуш күндөрүнүн биринде болуп атат. Обычно көбүнчө учурда негизи эс алуу дем алган күндөрү, 6 дем алыш күндөрү чакырчубуз. Ал күндөрү биздин тилекке каршы чогуу иштеген коллегаларыбыз бошобой калат экен. Ошондуктан бүгүнкү күнгө туштап, аба салкындаганда, күн ысыгы табы кеткенден кийин баардыгын чакырып, ушу шашпай эс алып кеткенге, бир отулуп клип көрүп кеткенге чакырган болчубуз. Тарымба жаным, унут эми барын, көздөрүмдө жалын өчкөндөй. Ошентип тойкананын ичине чогулган ырчы чоорчулар мынакей столдон келип орун алышты. Булар албетте азыр Гүлжигиттин үйлөнүү үлпөт тоюна келдик деп отурса керек. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Уктук го Гүлжигит Калыковдун үйлөнүү тоюна келиптир деп. Ооба. Ошондойбу Гүлнур эже? Буюрса, Гүлжигиттин үйлөнүү тоюнда дагы ушинтип тапырап баарыбыз келип, жакшы күбө болобуз, жакшылыгына деп ойлойм. Бүгүн болсо ушул Гүлжигиттин жаңы ырына тартылган клиптин презентациясына келип отурабыз. 100 кишиге дасторкон жайылды десе, бул үйлөндү той экенин отпойм, күтүүсүздөн. Эми Гүлжигиттин пейлигинен аябай өзү жакшы жигит, ошондон болгон тааныш досторум баарын чакырыптыр. Абдан шаңдуу отурабыз буюрса. Мына мен болсо 2 боюнда бар айымдардын ортосунда отурам. Мен деген жакшы деппи? Мага да жоксун деп кой. Гүлзада менен каныкей кыздарыбыз аман эсен көз жарып алышсын буюрса. Сизге жоксунбу чындап? Мага да жоксун, баарыбызга жоксун. Жентек тойуна келелик. Ырчынын айтымында кечеге 100ге жакын конок чакырылган. Алсак Самалыкта ырдап бийлеп жагымдуу маанайда отурган шоу-бизнес өкүлдөрүнүн катарында ырчылар Гүлзада, Гүлнур Сатылганова, Кундуз Канатбек кызы, Нена, Иса Өмүркулов, Акбар Сүйүнбаев, Нурлан Насип, Ильяс Андаш, Арсен Каныки, Асель Кадырбекова, Ома Алмаз Адамалиев, Абир Касьянов, сахнага жаңдан чыгып келе жаткан Айлун тобу, Аянак Касымова жана Айма Айылчиевалар болушту. Мындан сырткары клиптин бет ачарына өлкөбүздөгү сулуулар сынагынын жеңүүчүлөрү, спортчулар да катышышты. Ошентип көптөн күттүргөн клип конокторго көрсөтүлүп, кол чабууларга арзыды. Ырчынын айтымында клипте кыз жигитти сүйүп калат. Бирок жигит кандайдыр себептер менен аны сүйө албайт. Анткени кызды карындашы катары дагы жакшы көрөт. Ошондуктан ырда таарынба, экөөбүз бирге боло албайбыз деген саптар камтылган, деди Гүлжигит Калыков. Башында бул гитаранын, жалгыз гана гитаранын коштоосундагы жай чыгармалардын бири болчу. Кийинчерээк динамика кошуп, фанки стилинде жасадык. Бул ырды концертке дагы баягы ырдаган болчубуз. Концертке негизи клипин ошо концерттен презентация кылалы деген оюбуз бар болчу, элге көргөзөлү деген. Тилекке каршы баягы клиптин сценарийи ойдогудай канаттандырган жок да, ошондуктан кайрадан тартып дагы бир кошумчаларды кошуп отуруп тарттык. Жакшы клиптерден болсо экен деген ой менен эле каражат эсептөй эле ошо бүгүнкү күндүн эсебинен презентация кылган жатабыз.
Ырчылар ырдап бийлегенден кийин ортого Гүлжигит Калков чыгып, тарымба аттуу ырын аткарып кеченин көшөгөсүн жапты.